Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мен силерге өзүмдүн сыйкырдуу отургуч деген китебимден Көрелек сый аттуу жомогумду окуп берейин. Илгери бир кедей менен падыша кошуна жашаптыр. Бир күнү кедей да, хан да эркек балалуу болуптур. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт эмеспи, кедейим? Кошуна болуп көп жыл жакшы турдук. Эми минтип экөөбүз тең эркек балалуу болдук. Балдарды достоштуруп коелу, дейт хан. Кедей сүйүнүп макул болот. Хан кедейди үйүнө чакырып, төө соет. Хандын сыйын көргөн кедей минтип ыраазылык билдирет. Рахмат, ханым. Мен өмүрүмдө мындай сый көргөн эмесмин. Анда хан минтет. Эч нерсе эмес, кедейим. Сен да мага өмүрүмдө көрелек сый көрсөтүп, коноктоп коерсуң. Аны укканда кедейдин айласы кетет. Бул ханды коноктош оңой олтоң иш эмес. Эми эмне кылабыз, кемпирим? Деп кемпиринен кеңеш сурайт. Кемпири унчукпай жер карайт. Аңгыча хан чакыртпай эле келип калат. Кедей бечара эмне кылмак? Ханды төргө өткөрүп, алдына жалгыз көмөч нанын коет. Алыңыз, ханым, биздеги болгон сый тамак ушул, деп ыңгайсызданат. Бирок хан көмөчтү жегиси келбей, бу атайын конокко келсем, алдыма жалгыз көмөч нан коюп шылдыңдаган үчүн мунун башын алып салгыла, деп каарданып желдеттерине буйрук берет. Ошондо кедей хандан минтип суранат. О, ханым, Кудай кошкон кошуна элек, башымды алаардын алдында менин 3 суроомо жооп берип койсоңуз экен. Кана, ал кандай суроо экен? Айтып көрчү, дейт хан желдеттерин токтотуп. О, кудуреттүү ханым, биринчиден балдарды дос кылып коелу деген сунушту мен эмес, өзүңүз айттыңыз эле, туурабы? Хан башын ийкейт. Экинчиден, мени үйүңүзгө чакырып алып, төө союп коноктогон да сиз, туурабы? Хан бул жолу да башын ийкейт. Үчүнчүдөн, рахмат, ханым, өмүрүмдө мындай сый көргөн эмесмин, десем, эч нерсе эмес, кедейим. Сен да мени коноктоп өмүрүмдө көрөлек сый көрсөтүп коерсуң, деген да сиз элеңиз, туурабы? Дейт кедей. Туура, хан башын ийкейт. Андай болсо, ошол өмүрүңүздө көрөлек сый мына ушул эмеспи, ханым? Дейт кедей. Хан ошондо гана кептин төркүнүнө түшүнөт. Кедейдин акылына ыраазы болот. Алдына койгон көмөч нанды жейт. Өз оройлугу үчүн кечирим сурайт. Ошентип хан менен кедейдин балдары дос, өздөрү болсо ынтымактуу кошуна болуп, көптөгөн жылдар бою жыргап куунап жашап калган экен. Көрдүңөрбү, балдар? Хан менен кедей ошентип дос болушуптур. Силер да кошунаңар менен ынтымактуу жашагыла, балдар. Саламатта калгыла.